дагы жаттап жүрөт ушундай. Күнүм таңдамал ошо намаз убагында туруп намазды окуп, анан ошол менен башка адамдардай кээ күндөрү 10-11лерде чарчап калсам уктап каламын. Бирок мен мектепте иштөө менен биргеликте илимий ишимди жаздым. Былтыры 5-сентябрда мен педагогика илимдеринин кандидаттык диссертациясын эне мектеби боюнча коргодум. Ошол илим менен бирге алып кеткендигим үчүн мен убакыттан өтө этият болом. Кээ күндөрү түнкү саат 1-2-3 чейин иштөөгө туура келет. Албетте өзү нормада укташ бул 7 саат деп айтышат да, 7 саат. Бирок мындай балдар, эң улуу адамдар, чоң ачылыштарды жараткандар 4 саат уктап деле ден соолугу дагы, турмушу дагы жакшы болгон адамдар көп экен. Анан 12 саат уктап дагы эч бир иши жалчыбаган, ден соолугу да аксап жүргөн адамдар да көп экен. Андан эмне корутунду чыгат? Демек, эгер адам жасаган ишини сүйүп, ошонун удовольствие, рахат алып жасаса, ал уктабаса деле чарчабайт. Эгер жакпаган ишти кылса, кечки саат 7-де эле уже уктап калат. Анткени ал удовольствие албайт да. Ошол үчүн мен эмне иш кылсаңар, сүйүп кылсаңар, жакшы болот деп ойлойм. Өрнөктө өмүр сүрүп